Калкка акысыз укуктук жардам көрсөткөн тилектештик автобусу акциясы ишин жандантты. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын адистеринен түзүлгөн мобилдик топтор аймактарда эл менен иштеп жатышат. Саламатсыздарбы? Эфирде Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасы. Программада тилектештик автобусунун максаты, иштөө тартибин юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы, Орозбек мырза? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мына сиздердин ошол тилектештик автобусу акциясы 13-июнда ишин кайрадан жандантты. Алгач бул акциянын максаты тууралуу айтып берсеңиз, анан кимдер катышып атат жана мамлекеттик органдардын адистери деп атпайбы, ошол канча органдын адистери кирди? Рахмат, мен жалпы эле бул тилектештик автобусунун тарыхына келип жаралуусуна токтолуп кетсем, тилектештик автобусу деген бул юстиция министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын стандарттуу келишим негизде 5 жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан бул проект, долбоор. Алгач бул проекттин жаралышы Франция өлкөсүнүн Париж шаарында башталган экен. Ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен бейөкмөт уюмдар, ошол жердеги баягы мыйзамсыз келген чет өлкөлүк жарандардын, жарандыгы жоктордун кварталдарында бир ошолдор калктар, ошондой категориядагы калктар жык жайгашкан аймактарда алардын мамлекеттик бир органдарга, бир муниципалдык органдарга кайрылууда бир кандайдыр бир барьерлери же алардын бир мындай чоочулоо сезимдери болгондуктан бейөкмөт уюмдар ошол тилектештик автобусун адистердин турган бүт курам менен ошол жерлерге чыгып, ошол жерде көрсөтүү тарыхы жаралгандыктан бул 2015-жылы юстиция министрлиги дагы ошол буунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте ошол проектти бияка алып келүү, бул жакта да иштетүү, ишке ашыруудан башталып бүгүнкү күндө 5-жыл өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп, калкка акысыз юридикалык жардамдарды көрсөтүп келүүдө. Негизинен юстиция министрлигинин бирден бир максаттарынын, милдеттеринин бири бул укукту пропагандалоо жана башка мамлекеттик органдардын укукту пропагандоо боюнча иштерин координациялоо. Негизинен бул биздин коомубузда мамлекеттик демократиялык мамлекеттин баалуулуктардын пайда болушунда жарандардын укуктук аң сезиминин, укуктук мындай тарбиясынын, укуктук көз караштарынын маданиятын жогорулатуу бул бирден бир бул коомдогу мамлекеттик органдардын жана ошондой эле бейөкмөт уюмдардын жалпы эле коомчулуктун бир милдеттери болуп эсептелинет да. Бунун алкагында жарандардын укуктук аң сезиминин жогорулашу бул укуктук мамлекетти куруу, укуктук сабатсыздык, нигилизмди жоюу, укук бузуулардын кесепетинен алып келүүчү жагдайларга алып келбөөлөрдүн бул алдын алуу, жетиштирүү жана билген укуктарын жеткизүү бул процессти коомдогу мамлекеттик органдар менен жана жеке жак юридикалык жактардын ортосундагы мамилелерди жөнөкөйлөштүрүү, жөнгө салуу жана алардын алгылыктуу максаттарына жеткизүүнүн бири да. Эң негизги дүйнөлүк коомчулукта да, мындай дүйнөлүк практикада дагы укукту мындай жайылтуу иштери, түшүндүрүү иштери, ушундай акцияларды өткөзүү, барып көрсөтмө маалыматтарды берүү бул бир эффективдүү берүү, жарандарда бир позитивдүү элестетүүлөрдү, көз караштарды, бир баалуулук багыттарды, мыйзам ченемдүүлөрдүн актыларын сактоо боюнча көз караштардын пайда болушу. Эми токтоло кетсек, бүгүн тилектештик автобусу Ош жана Нарын Чүй областтарында быйылкы жылга каралган. Ош областында 13-июндан баштап 26-июлга чейин болот. Нарын областында 21-июндан башталды, 7-июлга чейин, ал эми Чүй областында 13-июлдан 27-августка чейин болот. Алгач ишти уюштурууда бул график түзүлөт тилектештик автобусунун. Тилектештик автобусунун жылдан жыл сайын биз 5-жыл могу уюштуруп келатканыбыздыктан мурдагы кемчиликтерди, мурдагы мүчүлүштүктөрдү жоюу менен ошол эле учурда азыркы талаптагыдай бир максатка жетүү үчүн бир артыкчылыктарды кошуу менен дагы түзүлүп атат. Алгач графикти түзүүдө аймактык юстиция башкармалыктар менен, министрлер кабинетинин областтагы ыйгарымдуу өкүлдөрү менен, райондук администрация менен, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунуштарын эске алуу менен областтык юстиция башкармалыгынан сунуш берилип, ал бекитилип, бул жактан түзүлөт. График түзүлгөндөн кийин мына Ош областында, Нарын областында жолугушуулар болуп келди. Алгач
маалыматтык жеткизүү компаниясы түзүлүп, Юстиция министрлигинин өкүлдөрү ошол бул тилектештик автобусундагы мобилдик топко кирген мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышып, биз графиктерди жеткизилип берилип, бекитилген графиктерди, ошондой эле баягы алыскы аймактарды, алыскы айылдарды, маселе көп жаралган маселелерди камтуу менен биз жанагы жолугушуулардын барарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен түшүндүрүп, аларга айткан, коюлган максат, биздин жалпы максатыбыз бул көп адам катышса, көп адам кайрылса. Анткени өткөн жылдагы мен өзүм да катышып жүргөм, кээ бир учурларда, кээ бир айла өкмөттөргө барганда даяр эмес болуп, өзүнүн аппаратында кызматкерлерин чыгара коюшуп, же справкага келген 3-4 кишини кире кой, отура кой, могу юстициядан келип калыптыр, угуп койчу деген учурлар болгон. Башында, Башында. Эми биз аларга да түшүндүрүп атабыз. Анткени бир канча мамлекеттик органдарда мына социалдык фонд, социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, мамлекеттик каттоо кызматынын жарандык актылардын абалын каттоону, паспортторду берүү, автоунаа каражаттарын каттоо бөлүмдөрүн, салык органдарынын, юстициянын, адвокаттардан турган, мамлекеттик нотариустардан турган топ барып атса, аз кишинин болуп калышы бул максатына жетпей калуу дегендей. Ушул жерден сөзүңүздү бөлүп коеюн. Анан сиз айтып кетпедиңизби, мисалы тарыхында айтканда, биринчи ушул Францияда башталган, анан мигранттар, анан ушул аябай төмөн катмарда жашаган кварталдардын жашоочулары үчүн башталган бул тилектештик автобусу депчи. Анан сурагым келип атат да, азыр ушул бизде Кыргызстанда 5-жыл өтүп атат деп айтып атасыз. Кимдер бул укуктук жардамды алып атат? Анан кимдерге ошо багытталганда сиздер ушул тилектештик автобусу менен ар бир айылдарды, айыл өкмөттөрдү кыдырасыздарбы, же болбосо өзүңүз айтып аткандай график түзүп алып, алдын ала ушул жерге барышыбыз керек деп бир аналитиканы жүргүзүп, талдоолорду жүргүзүп, анан ошол жерге барасыздарбы? Дээрлик 5 жылдан бери Ош, Ысык көл, Чүй, Жалал Абад, Баткен областтарында болуп келди. Бишкек шаары, Ош шаары кошулуп. Бул дээрлик бардык айыл аймактар камтылууда. Ошол негизинен алыскы айыл аймактарды кошуу менен, ошол эле жакынкы айыл аймактарды, мисалы жакынкы айыл аймактарды кошкон менен, мисалы Сокулук, Ала Мүдүн деген менен бул жерде дагы ички миграция бар да. Бул жерде дагы проблемалар бар. Ошондой эле алыскыларды. Биздин тилектештик автобусу биз бардык жарандар кайрыла берет. Ошол эле учурда ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн өздөрүнүн суроолору болсо деле кайрылса болот ал жерге. Бизде бир чектөө жок. Ким кайрылса, кандай маселеси болсо, ошол тийиштүү мамлекеттик органдын адиси менен байланыш түзүлүп, маселени ошол жерде чече турган болсо, ошол жерде чечилет. Анан ал жерде чечилбей, бул жакка арыздарды кабыл алып, бул жакта бир процедуралар жүрө турган болсо, өздөрүнүн райондук же шаардык башкармалыкта ал жактан уланылат дагы, бири-бири менен мындай маалымат алмашуу, бири-бири менен байланыш түзүлөт дагы, маселенин чечүүсү, жетүүсү максаты камсыз кылынат да. Мисалы, айрыкча көп кайрылган жарандар бул биздин ошол айыл аймактарында жашаган калктын биринчи маселелери бул турак жай куруу үчүн жер маселесин алуу, көпчүлүк маселелери. Социалдык колдоо боюнча жанагы төлөмдөрдү алуу, жөлөк пулдарды алуу, пенсияга чыгуу тартиби, ошол эле өздүгүн аныктаган документтерди алуу, никеге туруу документтери, ошол бүт документтештирүү бул ошол социалдык проблемалардан бири. Бул үй бүлөлүк, жерге болгон укуктар, өздүгүн аныктоочу документтер, анан социалдык жөлөк пулдарды алуу боюнча негизги маселелер ушул көрсөткүчүн биринчи көрсөткүчтөрдү болуп келет да, негизден ошолорду берип. Ошол барган учурда, эл менен жолугушкан учурда сиздер ошол каттоого байланыштуу маселелерди жеринен чечип дагы келесиздер да, Ошол бул жерде мен айттым го жанагы. Биринчи элдер проблемасын айтышат. Мисалы үчүн көөлүк ала албай атам, же болбосо социалдык өнүктүрүү министрлигинин жанагы жөлөк пулдарды алыш керек да, анын үчүн кандай документ керек экенин билбеген адамдар болушу мүмкүн. Сиз айтып кеттиңиз, биздин ошол мобилдик топтордун курамында ошо каттоого байланыштуу бардык мамлекеттик органдардын адистери бар деп. Ошондо бардык маселесин ошол жерден угуп, анан чечип келе турбайсыздарбы? Чечип, ошол жерден чечиле турган болсо чечилет. Кандайдыр бир арыздарды түзө турган болсо, арыздарды түзүп беришет. Автобус, тилектештик автобусу бул өзү
автобустан турат. Автобус бүт шарт менен камсыздалган. Анын ичинде жана биз орусча берүүбүздө да белгилегендей, алыскы аймактардагы бир имараттар тийиштүү жок болуп калса, азыр могу ковидке байланыштуу дагы шартка байланыштуу бир ачык жайларда өткөзө турган болсок, атайын бат орноштуруучу чатырлар, отургучтар, столдор, кагаз калемдер, тийиштүү жабдуулар ошол автобустун ичинде. Жанагы ковидтин атайын өздүк коргонуучу каражаттар бардыгы, бет каптар, антисептиктер, кол каптары бардыгы камтылган. Ошол эле учурда ошо кызмат көрсөтүү, мисалы салык кызматынан баргандар, социалдык фонд кызматынан баргандар өздөрүнүн тийиштүү маселелери боюнча алгач жарандар кайрыла баштайт. Башталганда менин мисалы пенсияга чыга турган маселем бар дейт. Анда ошол жердеги мобилдүү топтун жетекчиси же ошол эле мобилдүү топтун мүчөсү бири-бирин тааныйт. Ошол жерге атын жазуу менен кайсы органдан келгендерин дагы коюлуп, ошол жерге кагаз маалыматтар коюлат. Ошол жака барышат. Ошол жерден айтат, эмне үчүн жөлөк пул ала албай жүргөн, эмне себептен тийиштүү документтерине моолор кетет дейт. Болбосо ошол жерден адис менен байланыш түзүлүп, ошол эртеси күнбү же бир кандайдыр бир жаранга ыңгайлуу убакытты белгилеп, бири-бири менен телефон номерларын алышып, ошол документтерин алып барат дагы ошол управление башкармалыктардын өзүндө мындан нары иш жүргүзүлөт да. Бул тилектештик автобусу барып укуктук консультация берип айтып коюу менен чектелбейт. Ал ошол жерден бири-бири менен байланышты түзүү, ошол жарандын көксөөсүнө жанагы максатына жеткизүү тилектеш. Бул негизги милдет, негизги биздин миссия ошол. Бунун аткарылышын камсыз кылууну дагы биз күн сайын көзөмөлдөп, күн сайын жанагы маалыматты алып турудабыз. Сиз айтып кетпедиңизби сөзүңүздүн башына, ушул тилектештик автобусу акциясы башына башталганда, айрым айыл өкмөттөргө барганда адамдар ушунчалык аз болду, кээ бир учурда өздөрүнүн адистерин деле угуп койчу деген учурлар болгон деп. Анан азыркы күндө кандай катышуучулар, анан элдерди, ошо элди, калкты кантип чакырып атасыздар? Анан 5 жыл убакытта бир өсүш болдубу? Албетте 5 жыл убакытта бул жерде мен эфирдин аягында статистикалык сандарды да айта кетейин. 5 жылда ушул алгач башталганда жана белгилегендей мүчүлүштүктөр, кемчиликтер, жана атайын барганда кээ бир айыл өкмөттөр даяр эмес болуп калып, бирок ошол учурда деле графиктер кетип, кандайдыр бир себептерден, объективдүү же субъективдүү себептерден болбой калган ошол учурда биз министрлер кабинетинин ыйгармыктуу өкүлүнө, алар менен анткени бул калктын укуктук маданиятын көтөрүүгө бардык мамлекеттик органдар кызыктар жана алардын милдеттерине, алардын жоболоруна камтылган. Бардыгы өзүнө тиешелүү багыттар боюнча жүргүзүш керек да. Юстиция министрлиги бул жалпы координациялап, ошолордун ишмердүүлүгүнүн уюштуруусун камсыз кылып турат. Ошол кээ бир учурларда барганда мен өзүм дагы буга чейин Чүй областында иштеп, Ош областында иштеп жүрүп, аймактык башкармалыктарда ошол мобилдүү топту координат этип чыгып жүргөндө ошондой учурлар көп кездешкен. Быйыл биз алда канча бир убакыт мөөнөт 1 ай 2 ай мурун графиктерди түзүлгөндөрдөн алып, ыйгармыктуу өкүлдөргө барып жолугуп, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп, айыл өкмөттүн жергиликтүү жолугуп, биз аларга түшүндүрүп, бул жер деген автобус атайын кетип атат, канчалаган органдардын кызматкерлеринин убактысынан ажырап кетип атат жумушун таштап график боюнча. Жок эле дегенде транспорт каражаттарын жөнөтүп атабыз. Ал канча биз мамлекеттик органдардан сырткары биз адвокаттарды тияка кошуп атабыз, адвокаттарды. Барганыңа жараша ошол көрсөткүчтөрдү калктын санын көбөйтүп бергиле деп. Азыркы заманга жараша азыр айылдарда өзүңүз билесиз, бүт WhatsApp группалар бар. Ошолор аркылуу же бир айыл башчы, неформальный өзүнүн бир лидерлери бар, ошолор аркылуу жеткизип, анткени бул маселелерди жеткизип элге чечүү бул айыл өкмөттүн өзүнүн эле ишин жеңилдетет. Анткени айыл өкмөттөргө жана ыйгарым укуктар бөлүнүп берилген функциялар бар ошол мамлекеттердеги. Аларды өздөрүнүн аткарууда чыккан кемчиликтер, жетишпей мүчүлүштүктөрдү өздөрүн жоюуга ошол жерде абдан сонун шарт түзүлүп берип атат да бул тилектештик автобуста. Ошол мурдагы көрсөткүчтөрдү мен санын айта кетсем, 30, 40,
кээ бир учурларда 15-18 дагы жарандардын катышуусу болуп калган. Бир күндө бул мурдагы жылдардагыларда. Мен өзүм катышып жүргөн учурлардагы статистикаларды айтканда, бүгүнкү күндө мына биз азыр Нарын областында 21-июндан башталды. Бүгүнкү күндө Кочкор районунун Чолпон жана Кара Суу айыл өкмөттөрүндө болуп атат. 9-дан кечки саат 18-ге чейин, түштөнүүгө чейин бир айылга бөлүшүп, айыл өкмөттүн түштөн кийин башкаларга бөлүшүп, бул жерде барган бүгүнкү күндөгү күн сайын алган маалыматтарда 70, 85, 90, 110, 120. Демек, быйылкы жыл биз жалпы жүргүзгөн иштин натыйжасын берип, кайрылган калктын саны көбөйдү. Анан дагы жөн эле жанагы кагаз түрүндө статистиканы алып койбой, ошол жерде жана фото отчет деген бар. Сүрөт маалыматтарды берүү, видео материалдарды берүү, калктын жайгашкандыгын, келген санын, демек берилген маалыматтарды келип түшкөн сүрөт маалыматтары менен да салыштыруу болот. Демек, бүгүнкү күндө эффективдүүлүк бар. Маселе чечилип атат. Маселе чечилип атат. Эми калктын саны көбөйүп, кайрылгандар көбөйүп атат. Анткени айыл жергесинде баягы укуктук сабаттуулукту жоюу боюнча да мисалы элементарный эле жөнөкөй эле никеге туруу күбөлүгүн ала албай бир белгисиз себептерден же болбосо жөлөк пул алуудагы бир кээ бир мүчүлүштүктөрдү элементарный маселелерди билбей жүргөн жарандарга дагы жеңилдиктер болуп атат да. Ошолор түшүндүрөт, ошол жерден берет, демек чечип беришет. Эгерде ошол убакта мисалы бир айылга түшкө чейин деп айтып атпайсызбы, бул өтө эле аз убакыт да. Мисалы аябай бир 100гө чейин адам келип атса, ар биринин маселесин ошол жерден чече албасаңыздар дагы сиздер аларга кеп кеңеш, жол көрсөтүп берип атасыздар да. Сиздердин адистер андан ары жолун улап кетиши үчүн. График боюнча жумушун саат 9-дан башташат. Мобилдик топко кирген группа бул жогоруда атап өткөн органдарды кошкондо бир 10дон ашык, 10дун тегерегиндеги адистер топтор түзүлөт. Ар кимине өзүнүн суроосу боюнча кайрылат. Ошол жердеги убакытты да эффективдүү пайдаланганга маселе ошол жерден. Мисалы биздин адвокаттар да кошо барып атпайбы, кепилденген юридик мамлекеттик орган көрсөтө албай калган услуганы адвокаттар көрсөтө турган услуганы дагы адвокаттар арыздарын түзүп берүү менен, багыттамаларды берүү менен, же бир даттанууларын түзүп берүү менен адвокаттар да алып кетип атат да. Бул жердеги тилектештик автобусун мен жарандарга кайрыларым, график биздин Юстиция министрлигинин сайтында бар. Көп катышыңыздар, бири-бириңиздерге айтыңыздар, барыңыздар. Анткени мурда башка акциялардан өзгөчөлүгү, башка акцияларда бир юристтердин тобу барса, көз карандысыз. Бул жерде мамлекеттик кызматкерлердин ошол түздөн түз кызмат көрсөткөн органдардын өкүлдөрү барып атат. Сиздер ошол жерден түздөн түз алууга байланыш түзүү менен андан ары өздөрүнүн башкармалыктарында улантып максатка жетүү шарты түзүлүүдө да. Кайсы даректерде өтүп атканын дагы айта кетсеңиз биздин телекөрүүчүлөргө мүмкүн буга чейин уга элек болуп, азыр ушул биздин телекөрсөтүү аркылуу жаңыдан маалымат угуп аткан жарандарыбыз болсо. Жакшы, бүгүн Нарын областынын Кочкор районунун Чолпон айыл өкмөтүндө бүт бардык жолугушуулар айыл өкмөттөрдө өтөт, Эпкин, Чолпон, Аракөл, Оробашы, Туз, Тармалсаз деген айылдарынан 9-дан баштап 13:00-ге чейин, 14:30-дан 18:30-га чейин Кара Суу айыл аймагынын Кочкор районунун Мантыш, Кызылдөбө, Актала, Орток айылдарында болуп атат. Эми мен бул жерде бүгүнкү күндө айтып кеттим. Юстиция министрлигинин сайтына кирип эле, кайсыл сайтка кирип эле, издөө тармагына кирип эле Юстиция министрлиги деп жазса, биринчи болгон эле шилтеме биздин сайтка алып барат. Ошол жерден графикти көрсө болот. Андан сырткары дагы акысыз кеңеш берүү борборлору бар, аймактык юстиция башкармаларында. Ал жерлер туруктуу иштеп келүүдө. Ал жерлеринде телефон номерлери байланышкан. Тилектештик автобустун графиги азыр угуп аткан телекөрүүчүлөрдүн айылынан булга чейин өтүп кеткен болсо, алар кандайдыр бир себептерден укпай калса, ошол акысыз кеңеш берүү борборлоруна кайрылса, ал жерде дагы биздин юристтерден, адвокаттардан турган топ бар. Ошол эле кызматтарды көрсөтүү менен тиги органдарга багыттама берип, кеңештеме берип, кайрылган маселени чечкенге
толук жагдай түзүлгөн. Акысыз, Акысыз, бардыгы акысыз. Мына сиздер ушул 5-жылы өткөрүп атасыздар бул акцияны, эл менен ошо элге калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүп атасыздар да. Ушул убакытта эмнени байкай алдыңыздар? Биздин эл кайсыл маселе боюнча ушул укуктук маселелери чечилбейт экен көпчүлүгү? Кайсыл жөлөк пул алуу боюнчабы же күбөлүк алуудабы? Жана белгилегендей, биринчи эле маселе бул кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттоо, мурас укуктары, жерге жер алуу, турак жай куруу үчүн жер алуу, ошол эле жөлөк пулдар. Мисалы, айыл жергесинде көпчүлүк эле маалым жанагы чоң атасынан калган үй, чоң атам жашаган үй деп, анан атам жашаган үй деп жашап келип, ошол үйдүн документтери кандайдыр бир себептер менен жасалбай калган. Бүгүнкү күндө bir kreditlerdi aluуда же бир жарандык бүтүмдөрдү жасайын десе үйүнүн документи жок. Анан ошол учурда мурас укуктары келип чыгат. Бул жерде мамлекеттик нотариустарга кайрылат. Мурас укуктары, ошол жерге болгон укуктар, ошолорду алуу. Андан кийин экинчи кезектеги оорчундуу же көп кайрылган маселелер ошол жөлөк пул алуу. Жөлөк пул алууда документтердин тизмеги же пенсияга чыгуудагы. Андан сырткары өздүгүн аныктоочу документтерди алуу, жарандыгын аныктоочу же жарандык актыларынын абалын каттоочу, бул ошол эле туулгандыгы тууралуу, никеге тургандыгы тууралуу күбөлүктөр, өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөр. Негизинен ошол кызматтарды көрсөтүлүп келишти. Үй бүлөлүк, жер укуктары ушул. Андан кийинки уже жалпы маселелер кийинки кезек менен кетүүдө. Кийинки кезектеги маселелерге дагы быйыл биз салык органдарынын өкүлдөрүн кошуп атабыз ал жерге. Андан сырткары быйыл мамлекеттик мекеме бар, УНА деген. Жанагы транспорт каражаттарына болгон транспорт каражаттарынын күбөлүктөрүн каттоо жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүү боюнча орган. Ошол органдарды да кошуп атабыз. Мындан нары жылдан жылга биз баягы кызмат көрсөтүүчү мобилдик топко кирген мамлекеттик органдардын тизмегин да көбөйтүү менен жанагы алыс аймактарды дагы мурда баргандарга дагы кийинки жылдарда кайра баруу эрежелери, такыр барбагандарга баруу графиктери түзүлүп, ушундай жумуштар аткарылып келүүдө. Бул жыл сайын кайталанып туруучу акция болуп калабы? Анан быйыл болсо Ош, Жалал-Абад, Ош, Нарын, Чүй облусу деп айтып атасыздар да. Калган облустарда кандай болот? Азыр мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткендеги окуяларга байланыштуу дагы азыр биз Баткен областында дагы, Ош областындагы график бүткөндөн кийин 26-июлда биз Баткен областында улантабыз. Ошол эле топ. Ошол Баткен областындагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган ошол топ анткени 26-июлдан кийин мүмкүнчүлүк жаралат. Анткени баягы ПРООН Бириккен Улуттар уюмунун юстиция министрлигине берген тилектештик автобус бул 2 автобус берилген. Ошол бирөө азыр түштүк жергесинде жүрүүдө, бирөө бул жакта. Ошол автобус бирөө болгондуктан азыр Ош боюнча график бекитилип, бүт органдарга маалымдамалар кеткендиктен Ош областы бүткөндөн кийин биз Баткен областында баштайбыз. Баткен областында ошол жанагы өздүгүн жоготкон документтер боюнча, башкалар боюнча ушул жалпы жогорудагы органдардын курамынан турган мобилдик топ бул Баткенди улантат. Андан кийин дагы биз башка bundan narada тилектештик автобусу же болбосо ошого эле окшогон акция уланат. Быйыл биз Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен быйылкы жылда кошулган бул баягы келишимге ылайык. Буга чейинки 5 жылдыкта калган областтардын бардыгы камтылган. Ошол эле биз башка буга удай эле башка областтарды дагы боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анткени юстиция министрлигинин бул мен жана белгилегендей укукту пропагандалоо бул бирден бир милдеттеринин бири да. Ошондо сиздердин ар бир акцияңыздардын убактысы канча болуп атат? Мисалы үчүн азыр Ош облусунда жүрүп атат, Нарын облусунда 21-июнда башталды деп атасыз. Ошондо Нарын облусунун бардык айыл өкмөттөрүн камтыйсыздар да бул учурда. Канча убакытты белгиледиңиздер? 10 күнбү, 20 күнбү? 21-июндан 7-июлга чейин. Бул ошол
20 күн. 2 жумадан бир аз, 2,5 жумадай. Анан 13 июльдан баштап 27 августка чейин Чүй областында башталат. Анткени бул жерде мен жана белгилегендей, тилектештик автобусу бул 2 автобустан да. Азыр Нардында бүткөн автобус, ал жакта өзүнүн графигин бүтүрүп милдеттарынан ал Чүй областында уланта баштайт. Бияктагы түзүлгөн топтун, бияктагы Чүй областындагы мобилдик топтун жетекчилери, жооптуу кызматкерлери азыр уюштуруу иштерин, графиктерди жеткизүү, ар бир айыл өкмөткө жеткизүү, айыл өкмөт өздөрүнүн жанагы айыл башчыларына чейин жеткизүү милдеттенмелер коюлган. Айыл башчылар ар бир жаранга жеткизүү, келүү, ошол күнгө калкты уюштуруу, айрыкча жанагы айрылуу топторду өздүгү анык жок документтери бар, же кандай маселени чече албагандарды улантуу боюнча жүргүзөт. Негизинен эми бул тажрыйба көрсөткөндөй биз жай жана күз мезгилдерине коюлуп келүүдө, анткени алыс аймактарга чыгуудагы жанагы аба ырайын шартын эске алуу менен ушундай учурлар менен негизинен жай жана күз айларына туура келүүдө. Мына азыр ушул күндөрү тилектештик акциясы жүрүп атат да, ушуга байланыштуу ар бир айыл өкмөттө, мисалы Нарын облусунда айыл өкмөттөргө келиңиздер деп айтып кеттиңиз, Ош облусунда да жүрүп атат, алда да Чүй облусунда өтөт экен буюрса. Ушуга байланыштуу дагы биздин калкка айта турган сөзүңүз болсо, сизге эркин микрофон. Эркин микрофонго рахмат. Мен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана ошол мобилдик топко өздөрүнүн өкүлдөрүн берген бардык мамлекеттик органдарга кайрылып кетем. Жана ошондой эле жарандарга катышыңыздар, көп катышыңыздар. Анан бул жерде белгилөө көчү азыр ковидке байланыштуу эпидемиялык ситуацияга ылайык бардык ошол шарттар эске алынган. Коргонуучу каражаттар, бет каптар, кол каптар, антисептиктер, ошол ачык жайда өткөзүүчү чатырлар бардыгы бар. Алыс аралыкты сактоо менен өткөзүү эрежелери да камтылган. Ошондуктан кабатыр албастан катышыңыздар. Ошол жерде сиздер көксөп жүргөн же бир ала албай жүргөн документтериңизди же чече албай жүргөн суроолоруңузду берүү менен чечүүгө кызыктар болуңуздар, өздөрүңүздүр да башкаларды да тартыңыздар. Кайрыларым ушул активдүү катышып бериңиздер. Анткени укуктук сабаттуулукту жогорулатуу, укуктук нигилизмди жоюу бул мамлекеттик органдардын биринчи кезекте, ошондой эле бул коомчулуктун да милдеттери. Анткени укуктук мамлекетти куруу, жарандардын бир позитивдүү элестетүүлөрүн пайда кылуу бул жалпы биздин милдетибиз. Ошол укук бузулгандан кийин укуктун кесепеттеринен күрөшкөндөн көрө укуктун алдын алуу, ошол нерселерди болтурбоо, жарандардагы юридикалык ченемдерди сактоо бир мындай ой жүгүртүүлөрүн калыптандырууга салым кошуңуздар деп чакырып кетем. Биргеликтебиз. Маселеңиздер болсо Юстиция министрлигинин ишеним телефондору бар, ошол жака кайрылыңыздар. Жумуштагы кемчиликтер болсо, сунуштар болсо биздин эшик ачык жана телефондор түз байланышта, чалыңыздар. Аларды жоюу менен артыкчылыктуу багыттарга багыт алганы биз тилектешпиз. Чоң рахмат, Орозбек мырза, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса акырындык менен ушул калкыбыздын укуктук сабаттуулугу жоюлуп, укуктук талаш тартыштар азаят деген ишеничтебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Биз калкка акысыз укуктук жардам көрсөткөн тилектештик автобусу акциясынын аракети тууралуу Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.